жана колдун сабагы, мурунку сабактарда эле 150-ге жетпеген окуучулары бар Алыска Актала районундагы Жаңы Тилек айылындагы Сабитакун Жусупбаев атындагы жалпы билим берүүчү мектеби быйылкы жаңы окуу жылын жаңы дем менен киришишти. Билим берүүдөгү 12 жылдык программаны утурлай жаңыланган мектепте интерактивдүү ыкмаларды колдонуу менен сабак өтүшүүдө. Ремонтубузду кайрадан жаңыртып, мына жапжакшынакай кылып жасап алдык. Баардык жерлерибизде ремонт иштери толук бүттү деп эсептейм. Бир гана бизге эми билим гана сапаты керек болуп турат. Ушундай жаркыраган мектепте өзүбүздүн билимибизди кенен берип, күндөн күнгө технология өнүгүп жаткандыгына байланыштуу биз өзүбүз дагы билимибизди чыңдап, улам тиги жанагы курстарга барып, улам курстардан өзүбүздү жаңылап келип жатабыз. 1957 жылы ишке берилген мектептин эскилиги жетип, шыптарынан тамчы таам, тактайлары жараксыз абалга кептелген. 2023 жылдан бери оңдоп түзөө иштери бул жылы аягына чыгып, жаркыраган билим берүү уясына айланды. Өзгөчө окуучулардын кубанычында чек жок. Залыбыз ремонт болду. Спорт тармагында дагы жакшы шарттар түзүлдү. Азыркы учурда мен өзүм кружокко да катышам. Ошого жакшы шарттар түзүлдү. Топтор бар. Терезелери алмашылып, мектебибиз жылуу болуп калды. Жакшы ыңгайлуу болуп калды. Толук ремонттон өткөрүлгөн мектеп жаңы инвентарлар менен дагы толукталган. Ар бир класс интерактивдүү доскалар, компьютерлер менен камсыздалып, спорттук жабдуулар дагы алынган. Көптөн бери эңсеп келаткан ошо 50 жылдан бери көмүр канабыз жок эле. Мурун сыртка түшүрүп, эски складка киргизип, ашканын шыбап, тех персоналдар бир 15-20 күндө анан киргизишчү. Азыркы учурда ферма салынды. Бул дагы ушул Болотуста фирмасынын демөөрчүлүгү менен, ошо фирмалар менен сүйлөшүп, айыл өкмөттүнүн жардамы менен учурда 800 миңге ферма курулуп, азыр хоба менен келип эле 110 тоннаны түшүрүп берип коет. Жакан мектептин көмүрканасы дагы заманбап жасалгаланып, көмүрдү автоматтык түрдө ордуна түшүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жалпы капиталдык ремонт иштерине 23 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Гулера Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.